Кыргыз деген ким өзү? Хайбаты курч ташты жарат мүнөзү. Жүрөгүндө жанып турган оту бар. Кыргыз эли чагылгандын бир өзү. Кыргыз эли чагылгандын бир өзү. Мен кыргызмын, кыргыз деген жаным бар. Көкүрөктө намысым бар, арым бар. Алп Манастын учкунунан тутанган. Жүрөгүмдө өчпөй турган өчпөс жалын бар. Ассаламу алейкум. Кадырлуу коноктор, бүгүн Токтогул бабамдын атын алып жүргөн Кетменте өрөөнүнө адегине сарттардын урпактары кош келипсиздер. Мына менин катарымда отурган Тотон аке, Калва аке, Курманбек, Марат, ушул жигиттер чуркап жүрүп, ушул сиздерге сый тамак берип коелу деп чечкенбиз. Ушул уюштуруу тобунун төрагасы Тотон акеме сөз берейин. Assalamu alaikum, урматтуу адегине Аустун сарттар урусунун балдары. Мына бүгүнкү Токтогул районуна Жалал Абад областынын очерет деген калган, ошого байланыштуу Жалал Абад областынын анын ичинде Токтогул районунун сарттар уулдары мына бүгүн Кыргызстандын бардык бурчтарында сарттарды чакырып, өздөрүнүн чакан жолугушуу, пикир алмашуу жыйынын өткөрүп атат. Анан кийин мына ушул биздин отурушка, жыйынга, чай ичүүгө ушу жолдун алыстыгына карабай бүгүн ушул жерге келип биз менен баарлашып чай ичип аткан сиздерге рахмат. Biz şu Жалал Абад областынын Токтогул элинин сиздерге şu чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Андан кийин мынакей бүгүн ушул жерден чай ичип, бири-бирибиз менен жакшы пикир алмашып, жакшы сөздөрдү сүйлөшүп, бири-бирибиз менен таанышып, тууганчылыгыбызды тартып, санжараларды аңгемелешип кетүүнү каалайм. Мына бүгүн эми сиздер ушу биз менен отуруп, ушул жерден жакшы маанайда чай ичип кетүүңүздөрдү сурайм. Ошондой эле мына бүгүн ушул жерде Жалал Абад областынын анын ичинде Токтогул районуна келип сарттардын чайын ичип аткан ушу мааракеге маареке жыйынын ачык деп жарыялайм.
Анан кийин ушу саттар урууларын бириктирип, ушундай бири-бирибиз менен чайчышып туралы деп 2026 жылы Ош облусу Айдарбек илин баш болгон балдарыбыз, уулдарыбыз ушу очерет менен чайчышабыз деп туруп Ошко чайга чакырышкан. Ошол жерден ар Кыргызстандын улуун бурчтарынан барып анча-мынча чайчышып, таанышып келгенбиз. Андан кийин мына чүйдөн 2020 жылы чай беришти. Аяктан да ошо бири-бирибиз менен сүйлөшүп, таанышып келгенбиз. Анан кийин мына быйыл дагы ошол саттуулап Жалал Абад обласы анын ичинен Токтогул району макулдашып, мына бүгүн ушул жерге чогулуп атабыз. Анан эми бул жерде чогулган кийин биз эми бүгүнкү күндөгү акыбалдар боюнча биздин саттар улуубуздун тарыхын, башка ар кандай окуяларын ушу бүгүн ошол жерден биринчи жерден сүйлөшели. Экинчиден могу саттар улуусунун санжарасын жазыш боюнча дагы көп жылдардан бери маселелер болуп келатат. Муну Айдарбекке биринчи баштаган биздин Токтогулдан Гүлбер эже чыгып алып ушул санжаранын жазыш боюнча итабар эмгектерди жазап беришти. Мүмкүн бүгүнкү күндө итабар эметкен ушул маселелерге да токтололу. Анан кийин мындан кийин дагы ушу саттар уруусунун мындай жолугушуулары көп болсун, пикир алмашып, бири-бирибиз менен ушу таанышып, бири-бирибиз менен сыйлашып, мына бүгүн дагы ушу кезекти башка бир макулдашып бир областка берели. Анан кийин дагы жолу ушу мен баарыңыздарга жакшылык каалайм, ден соолукта болгула, өмүрүңөр узун болсун, айым аман эсен жүрөлү деп айтып кетермин. Урматтуу коноктор, мына саттар уруунан чогулуп отурат, баардык жерге келип атат. Баардыгыңарга чын жолу узун өмүр каалайм. Ушул маареке мындан кийин токтолбой улансын деп тилейм. Биз бир атанын эле балдарыбыз баардыгыбыз. Баардыгыңар ушу аман болуп, Кудай ден соолук берсин. Мындай маарекенин көбүнө көп болуп жүрө берет. Биз эми мына аксакалда болуп баратабыз. Бизден кийинки балдар да ушул биздин жолубузду жолдоп ушул маарекени эч убакта токтобойбуз деп айтып кетейин. Анан ушу Токтогулдун балдарына чоң рахмат. Ушул маарекени өткөрүп, ушуга көп салымдарын кошушту. Мына азыркы жаш балдар дагы кошулуп атышат, мына биз да келип кошулабыздар. Ушуларга чоң рахмат. Ушу баардыгыбызга ушу аман болгула, Кудай ден соолук берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу Сатпай атанын урматтары, кош келипсиздер Токтогул районуна. Биз аябай кубанычтабыз сиздер менен жолукканыбызга. Бизде эч кандай маселе жок. Саясат, бөлөк, тигүү, той көбөйгө туугандашуу, катташуу, бала чаканы тааныштыруу. Мен деле жашым 60ка келип калды. Мен билчү эмесмин. Биздин чоң атабыз Адина Саттар, анан кийин Саттар, мен чочойдун эле койчумун. Чочойду биздин айыл соготан деген чынчылачы. Анан биз атадан жаш калдык, бизге эч ким айткан жок. Ал убакта мындай эме да жок болчу. Анан Кудай бүгүндө 2 жыл болду, мен аябай жакшы туугандар менен таанышып, жакшы туугандарды таап аябай сүйүнүп жүрөбүз. Мына аябай ушуну улайлы жаштарга көбүрөөк айталы дегенде. Жакшы отуруп, жакшы маектешип, жакшы планлашып кеттиңиздер. Келгениңиздерге чоң рахмат. Дагы сүйлөшөбүз багалы. Урматтуу туугандар, бүгүн биздин ушул Токтогул жергесине Оштук туугандардан келди, Таластык туугандардан келди, Чүйлүк туугандардан келди, Нарындык туугандар
аттың ашқазындай танымал Кыргыз Республикасының ел артисти биздин карындашыбыз Роза келди. Роза карындашыбыздын жолдошу Кубанычбек Жездебиз келди. Анан биздин төкмө акын ушу кийинки муундагы астына эч кимди салбай келаткан Өмүрзак келди Кайыпов. Ушундай туугандар, эми азыркы сөздү ушу Кыргызстан боюнча сарттар улусун баардыгын дайыма бириктирип келген сарттар коомунун президенти Абдуманап акебизге беребиз. Assalamu alaikum, hurmattуу Токтогул өрөөнүндө, Текмет өрөөнүндө жашаган, азыркы Токтогул районунда жашаган бир туугандар, урматтуу адимдер, сарттар уурусунун урпактары, урматтуу алыстан, жакындан чакырылган коноктор, сарттар уурусунун урпактары, Кыргызстандын баардык бурчунан чакырылган урматтуу коноктор, күнүңөр тукмандуу болсун. Кудай Таалам ушундай жакшылыктарды сиздер менен биздерге дайыма буйруган болсун. Урматтуу ынтымак чай ээлери, ушул чайыңыздар тут болсун, берекелүү болсун, ак жолтой болсун. Ушу бүгүнкү чайда айтылган дуалар, тилектер кабыл болуп, дайыма сиздер менен биздердин бир туугандыгыбыз бекем болсун. Бүгүн азыр туугандарыбыз айтып кеткендей, бүгүн коноктолуп чакырылган баардык Сарткай атанын урпактары келип отурасыздар. Эми мен Кыргызстандагы сарттар уурусунун башчысы катары бир аз сарттар уурусу жөнүндө токтолуп кетейин. Бул сарттар уурусу алайда Теректе, мен Теректен болом. Анан 8 класс 78 жылы бүтүп, анан ушу Теректин ичинде эле сарттар бар экен деп жүрө бердим да мен оюм боюнча. Анан 78 жылы мен Ош областына, Ош шаарына келип окуп калдым мектепте. Ал убакта область бир эле болчу, Ош областы болчу. Ошол жерде менин классташтарым экөө сарттар болуп чыгып калды. Папандык сарттар. Бирөө Калык деген бала, бирөө Митал, Абдимитал деген бала классташ болуп калды. Анан ал жерде биз ошолор менен байланышта болуп, анан Папандада сарттар бар турбайбы деген түшүнүк пайда болду. Мен кийин Кара Сууга келип 20 жыл иштеп калдым. Мамлекеттик кызматта. Ошодо барып, мына азыр Папандан келген бир туугандарыбыз отурат. 20 жылдын ичинде жок дегенде бир 20 жолу Папанга барсам керек. Папандык бир туугандар ошол жерден кучакташып көрүшүп, ошолордун башында турган Акбурат Албаев деген биздин абабыз бар эле. Раматылык. Бул киши, мындай киши сарттарда азыр мындайын жаралабай билбейм, бирок аябай тууганчыл киши болчу. Намыскөй киши болчу. Сарттардын кадыр баркы дегенде, намызды дегенде баардык нерсеге барчу. Ошол киши менен таанышып, ал мен жанагы классташымдын атасы болчу. Анан ошол менен Папандык сарттар менен мамиле түзүлүп калды, бирок 95-жылы менин бир тууганым Артисбек деген. Мына Папандык туугандар келип отурат, аксакалдар отурат, Мамыт аба баш болгон аксакалдар. 95-жылы Манастын 1000 жылдыгы болгон таласта. А биз сарттардын тоюн өткөргөнбүз алайда. Алай өрөөнүндө. Ошондо Папандыктар 30 атчан барган. Машина менен да 4-5 машина менен барышкан. Теректик сарттар менен Папандык сарттардын, туруктук сарттардын, кайындылык сарттардын, көкбелдик сарттардын байланышы ошондо дагы бекемделген. Эң чындыгында ошол мезгилде ууруга бөлүнүүнө чындыгында анча маани бербейт эле. Бирок менин ошол агам
катуу ушундай бир тапшырма берген болчулар. Адам тууганча болуш керек деп. Бирок тилекке каршы ушу мен айткан кишилердин көзү жок бүгүн. Бирок ошол кишилер алгачкы пайдаланып, сарттардын пайдаланып, таанышып пайдаланып түзүп кеткен. Андан кийин тагдырыма байланыштуу Карабалтага келип иштеп калдым. Карабалтада 4 жыл иштедим. Жетекчи кызматта. Карабалталык сарттар менен тааныштым. Алмаз тууганыбыз башкалуу. Ал жерде да байланыш түзүп, андан кийин Аламөдүн районунда 12 жылдан бери иштеп атам азыр. Токмоктук, Кеминдик, Орловкадан, Самансурдан, Сокулуктан ушул сүй өрөөнүнөн анан Жумгалдык туугандар менен таанышуу энди тагдырыма туш келген экен. Анан ошол туугандарым менен таанышып, байланыш түзүп, Кудайга шүгүр бүгүнкү күнү мына Каныбек деген Жумгалдык тууганыбыз бар. Сарттардын санжырын иликтөөчүсү Кыргызстан боюнча. Ушул менен биргеликте каерде сарттар бар десе ошол жерге чукап барып атабыз. Көп туугандарыбыз баргылардын ичинде жүрүп, барг болуп кетишиптир. Көп туугандарыбыз солтолордун ичинде чоңоюп, солто болуп кетишиптир. Сарттар сыңгыса жоң деп чочуп кетет да, анткени сарттар десе башка көпчүлүктүн түшүнүгү боюнча өзбек деп түшүнүшөт экен да. Биз өзбек эмеспиз. Biz Adine'nin erke balasıyız. Biz sarttarız. Sarttar degendin negizgi manisi bu algır kuş degendi düşündürek. Algır kuş İran'da düşünükte sodagar degendi düşündürek. Biro tarih dizilip gelgende Adine degen söz özü çoğayı degendi düşündürek. Börü degen börünü düşündürek özgür bilesine. Bargı degen kokcal parçıkırdı düşündürek. Bağış, kara bağış, bağıştı düşündürür. Joru, jorunu düşündürür. Sarttar, algır kuştu düşündürür. Hurmatlı bir tuğanlar, sizler hiç kaçan özbek emezsiniz. Köyünçe mına çüydögü bir tuğanlarımız sarttar dese, içine başkaça kemsilgen düşünüp kadar kavga alışatken, hem koldan geçince oşolordu, hayradan sizler sart emezsiniz. Sizler solda emezsiniz, je barg emezsiniz, sarttarsыңар. Sarttar деген мындай улуу элдин урпагы болот деп аракет кылып атабыз. Кудайга миң алла шүгүр. Бүгүнкү күнү sarttардын саны биздин расчет боюнча Кыргызстанда 250 миң sarttar жашайт. Биз Кудайдын буйруса сиздер менен биргеликте ошону изилдейбиз. Sarttарды Кыргызстандан эмес, Өзбекстандан, Казакстандан тагдырдын аябай таан жолунда, тагдырдын татаан жолунда биздин бир туугандарыбыз балким кетип калган көп жака. Илгери Кыргыз экиге бөлүнгөн, анчан Кыргыз акалкыбыз деп. Балким биздин көп туугандарыбыз Анчанда болушу мүмкүн, Асакеде болушу мүмкүн, Маргананда болушу мүмкүн. Биздин азыр немелер изилдөөбүз боюнча кеминдик sarttардын көбү Марганандан келген болуп чыгып атат. Biz alın tüyü desek de tüyün izilip desek, alar alaydan taragan bolup atат. Ошон үчүн, урматтуу bir tuğanlar, sizler менен biz kalайсыңарбы, kalabайбызбы, bu dünyoga geldik, bir geldik. Bu dünyoda karalык кайып келбейбиз. Hayradan sart болуп жаралбайбыз. Hayradan bir tuğan болуп жаралбайбыз. Бирок Кудай Таала sizler менен бизге ушу тагдырды насип кылды. Biz ошо тагдырды бийирээк алып жүрүп, bu dünyadan ötkönчө, ötkөндөн кийин балдарыбызга дагы бир из калтыра турган bir fundament түзүп кетели деген ой. Ушуну бардыгыбыз жапа тырмак киришип кылалы. Жабыла көтөргөн жүк жеңил болот дейт. Буга сиздердин жардамыңыздар керек. Өткөндө бир маалыматты айттыгы да, өйдө жетигенде sarttar бар экендер. Марат бизге дайындап кеттик эле, Маратты айтып турасың. Ошо жерден бир абабыз келип тур азыр sarttar. Мына бир айдан бир sarт азыр абабыз келди. Бек болот экен, кайерде турасыз? Бек болот экен, мына sarttar. Жаңы sarttar. Жаңы, свежий. Бек болот Бек аба. Эрнис деген үгөбүз бар. Эрнис кайерде турасың? Эрнис келчи. Эрнис бул базар
Bunun ой боюнча да айтат, бизде сарт десе де өзбек деп тугандарыбыздын баары чүмчүп жүрүшөт дейт. Чүмчүбөгүлө биз силер улуу калктын урпагысыңар деп өткөндө эртиштен айттым. Мына бек болот экен. Бундайга ошо жерден бүгүн келди, өкүл болуп. Азыр ошо Өйлөчектидеги, Жетигендеги сарттар боюнча азыр мындан кийин биз изилдеп таап жазып кетебиз. Урматтуу бир туугандар, биз улуу элдин урпагыбыз. Бизден өтө күчтүү, өтө билимдүү, өтө акылдуу Кыргызстанга аттын кашкасындай белгилүү адамдар келип кызмат кылып кеткендер бар. Бүгүнкү күнү кызмат кылып аткандар да бар. Кандай азыр токтогул атабыз ошол жерде болсо мунунда күлүп, комузун күлүп отурмак. Жомарт Бөкөнбаев атабыз болсо ушу бүгүнкү отуруштан өзүнчө бир чоң драма жазмак. Бирок тилекке каршы бул турмуш философиясы. Буга биз баш ийишибиз керек. Кудайдын бизге жазган калдырына баш ийишибиз керек. Бирок анын урпактары биз. Бүгүн токтогулдуктар, токтогулдун урпактары, Жомарт Бөкөнбаевдин урпактары. Бул жерде ошолордун урматына, ошолордун кадырына, жабыл эле Сартбай атанын урпактарынын кадырына ынтымак чай уюштуруп атасыздар. Бул деген сөз өтө бийиктик. Бул деген сөз адамгерчиликтин эң бийик деңгээли. Биз ошондой кабыл алабыз. Токтогул атабыз өткөндө биз санчырак тергени уюштурдук. Атайын ушу сарттарды дагы изилдейлилер. Өзүңөр билесиздер. Биз Бишкектен чыгып, Южный региондун, акыры Кытайдын границасына чейин барып кайттык. Мына ошол жерде көп нерселерди, биз билбеген нерселерди да билип алдык. Токтогулдук туугандарга дайыр жол ыраазычылык. Бизди тосуп алышып, Тотон ака, Мойт ака, Курманбек, Марат, Эсен ака, ушул жерде отургандардын баардыгы мен атын может атабай албай калдым, анткени сразу баарын айтыш кыйын. Баардыгыңыздарга чоң ыраазычылык. Анткени силер ошо чын эле бир туугандай тосуп алып, сарттар менен баарыбызды сүйлөштүрүп, баарлаштырып, изилдегенге жардам бериңиздер. Ошон үчүн мындан кийин дагы ошо санчырак кербенин түндүк жакта уюштурабыз. Ошого кайдыгер эмес, ошого кызыккан бир туугандар болсо, катышууңарды суранабыз. Эмне дейбиз? Кудайдын буйругу экен. Мына эң жакшы күн болуп атат бүгүн. Сарттар башында бир 10-15 адам тааныш болсок, бүгүнкү күнү жок дегенде бир 20 миң, 30 миң адам менен таанышпыз. Мындан кийин дагы саныбыз көбөйө берсин, чектерибиз көбөйө берсин. Кудай таалам сиздер менен биздерди дайым жакшылыкка көрүрсүн. Кыргыздын 40 корусунун ичинде биз сарттар 22-нчи позицияда турабыз. 40 корунун ичинде биз барып, мына азыр 6-7 жылдан бери дайыма мероприятияларына катышабыз. Керектүү жерлеринде взносторун төлөйбүз. Чоң маракелерде, китептерин жазганда, презентация кылганда барабыз. Аларга дагы силердин атыңардан, өзүбүздүн атыбыздан жакшы кабылдарды айтып келебиз. Алар дагы биздин мероприятияларга келип, бир туугандай болуп катышат. Биздин негизги максатыбыз сарттардын бир тууганы, сарттардын ынтымагы эмес, Кыргызстандагы баардык уруулардын башын бириктирген өтө чоң уюмга өзүбүздүн салымыбызды кошуу. Кыргызстанда тынчтыкты, ынтымакты, бириктикти сактоо. Биздин негизги девизибиз, негизги максатыбыз ошол. Урматтуу бир туугандар, мен сөзүмдү кыскартып азыр ушунчалык чоң бир кубаныч менен, сыймыктануу менен Бүйоланы пайгамбарыбыз сыйлаптыр дейт. Биз Кыргызстанда аттын кашкасындай белгилүү сиздердин Бүйолаңар, биздин жездебиз, Бүйолабыз, Кубанычбек Мырзабекович Жумалиевди буяка чакырып келип атат. Роза карындашы менен биргеликте Бишкектен келген, мен менен бирге келген балдардын баардыгын чакырып келип атат. Биз силерге сарттардын өзү иштеп чыккан туусун атайын алып келдик эле. Сиздердин кол чабыңыздар менен, коштооңуздар менен токтогулдук туугандарга ушуну тапшырып коюуга уруксат бериңиздер.
ошо Кыргызстандагы сарттардын төрагасы катары ушул ак жолдой болсун, берекелүү болсун. Токтогулдуктарга Токтогул атабыздын ооматы дагы кайтсын. Жоомарт атабыздын ооматы дагы кайтсын. Андан да бийик адамдар чыксын. Токтогулда бүгүнкү күнү Токтогул бар. Токтогулда бүгүнкү күнү Жоомарт бар. Алар ошо араңыздарда отурат. Сиздердин үйүңүздөрдө отурат. Кудай Таалам келечекте ошондой бийик адамдарды чыгарат. Кудайдан тилейли ушуну. Ушуну салтанаттуу түрдө тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Азыр урматтуу тугандар, мен дагы бир жолу эме көпчүлүгү билет, ошондой болсо дагы мен чечмелеп берип коеюн, урматтуу бир тугандар. Баягы мен силерге айттым. Адигинин өзү аты чоң айыл дегенди түшүндүрөт да. Анын эң кичи баласы мен айттым, алгыр куш. Куш, алгыр куш. Мына алгыр куш, бул сиз. Жети канаттуу, жети дубанда тең сарттар бар деген сөз. Жети дубанда тең сарттар бар. Анан кийин мынау кыргычтык мынау. Гүл. Ушунун 22-чи позициясында биз сарттар турабыз. 40 урунун ичинде эң ортосунда турабыз. Өзүңөр билесиңер, биздин энебиз ким экен? Энебиз башка улуттан, бирок материалыбыз адигине. Эми айтайын дегеним, адигине атабыздын ошо кенже эң кичүү аялынан ошо макисин таштап кеткен дейт, бошко чарапзал дейт, түндүктө кестик дейт. Бирок адигине хан атанын чарапзалы кестиги сиз менен меникиндей эмес да, өзү хан болсо, ага дагы бир колунан көрүнүп өлгөн уста жасап берди да, ошон үчүн кичине канжар карматып койдук. Бул Самидин, өзүнүн чын аты Самидин, 14 жашка толгондо өзүнүн ошол жердеги айылдаштары муну кемсинтип, атаң жок, жетимсиң деген сөздөрдү айтканда, анан апасын бул кыйнайт, мен атам каякта деп. Анан атасы ошо боюнда мезгилде кестик таштап кеткен. Ошону колуна берет, анан Самат деген досу менен жолго чыгат дейт. Ошо жолго чыккан жолдорду Ханбек менен барып, кече Калдарбек байке менен барып, биз изилдеп ошо жерлерге барып келдик. Ошо алгыр куш келип, мына атасын келип тапты. Мына болсо биздин эң таңгабыз. Билесиңер да, эң тамга мен калпагымда турат, силерде да бар. Мына эң таңгабыз. Муну символдоштуруп жерге койдук. Анан кийин эң кызыгы, мына ол немистер мына оны бизден алган экен, крестичи. Эми мынаны патенттеп эткенден кийин немистерди сотко берейинби десем, бир киши айтып атат, кой бербейин агай сотко депчи. Бербейли агайлы, өзүндө калсын, Ошон үчүн ушу туугуз эми ак жолдой болсун, урматтуу токтогулдуктар, дагы бир жолу куттуктайм. Тууган кут болсун. Эми азыр Биоланы пайгамбарыбыз тыйлаптыр дейт. Бизде эң сыймыктуу агабыз десек да болот, акабыз десек да болот, биолабыз десек да болот, жездебиз да. Сөздүн кыскасы эң жакшы адам, Кыргызстанды башкарган адам, премьер-министр болгон, Үкмөт аппараты биздеги администрация, жогорку кеңештин депутаты. Сиз биз үчүн бүгүнкү күнү сарттар үчүн бүгүнкү күнү дагы сиз премьер-министрсиз. Бүгүнкү күнү үчүн биз үчүн сиз жол башчысыз. Ошон үчүн аябай сыймыктануу менен, кубануу менен азыр Кубанычбек Мырзабековичке сөз беремин. Сарттар жөнүндө бул дагы өзүнүн оюн айтат. Кудайым буйрса. Урматтуу сарттар урусунун бүгүнкү күндөгү региондон келген өкүлдөрү, бүгүнкү жыйналышыңыздар өтө жемиштүү болсун, келечектүү болсун. Ушунун артынан сарттардын уруусунан жол ачылып, мындан ары да кыргыз элине керек тийген
жөн көтөргөн мынакей Абдимаматка окшогон, бул жерде катышып аткан сиздерге окшогон адамдар кыргыз элинин гүлдөшүнө салым кошуп жүрө беришиңиздерди мен чын жүрөктөн Сартардын кызы Роза Аманованын семьябыздын атынан чын жүрөктөн каалап кетебиз. Азыр биздин кызыбыз аябай скромный экен да, слишкомча. Мен мындай чоң даражам болгондо эркелеп ар нерсе кылмакмын да. Өтө серьезный экен, анан мындай скромный экен да. Анан этно музыка деген болот. Кыргыз эл адамы болуш, кыргыз эл артисти болуш ар ким пешенесине жазбайт. Ошо Токтогул атабыздан берилген болуш керек. Ошон үчүн биздин сыймыктуу кызыбыз илимдин доктору, профессор, жакында академик болот. Жездебиз академик. Үй-бүлөлөрдүн академиктердин үй-бүлөсү болот. Ошо сыймыктуу кызыбызга сөз берейин, өзүнүн уруусуна кандай сөзү бар экен, Арабаңыздар, ағайын туғандар, эзектен баяғы басқан ізіңде, айсыл өрөөнүн улун экениңди, ошонун бирге жет атаңды билүү өзгөчө мына эр балдардын вазифасына жазылып келгендигин баарыңыздар жакшы билесиздер. Эми мен негизи өзү ошол Кетмен төбөдө төрөлгөндөн кийин бюджети өзүндөн баягы жериме келип, кемпир камтанган жериме келип абдан кубанып отурам. Дагы бир кубаныч өзгөчө мына жакын арада жылдар аралык баардык Кыргызстандын 40 уруусунун алдында өнөрдүн желегин желбиретип жүргөн адам катары мен ар бириңиздердин кызыңыздармын деп эсептеймин. Ошонун арасында ошол Токтогул атабыздын урпагы болуп калуу мен үчүн да чоң сыймык. Бул жерде менин атам да отурат. Ошол себептен ушул баягы бир менин таяталарыман дагы чоң мурун таятам ошол Токтогул атабыздын Сологой комузчу шакирти болгон экен. Мен ошол Сологой комузчу шакирти чоң мурун атабыздын улуу кызы Маржан апам тарбиялаган. Ошол себептен бул өнөрдө мага тай жагыман дагы өзүмдүн ата бабаларыман дагы келген өнөр жалпы кыргыз элине кызмат кылууга үндөйт жана милдеттендирет. Мен жалпыңыздардын ошол Токтогул жергесинде жолугуп, ошол менен бирге ошо токтогулдук менин туугандарым ушундай иш-чара өткөрүп атканыңыздарга дагы бир жолу куттук айтам. Себеби жанагы бардык нерсе ошол бир иштин башы кандай болот жана ошол ишти алып баруу жолу жыйынтыгын алып келет экен да. Өзүңүздөр билгендей ар бир 40 уруу ушундай болуп биригип бардык ынтымакка келсе анда Кыргызстанды укмуштай көтөрөбүз да Кудай буйруса. Демек, сиздер азыр ушул жерде Кыргызстандын желегин желбиретүүгө мына Сарттар уруусу өзүнчө бир сонун долбоорлор менен ошол эле учурда эл адамдарын тарбиялап, келечек үчүн кызмат кылып, алдыңкы чейрек кылым үчүн илгери айтчу эмес беле 5 жылдык деген пландар болчу. Ошол сыяктуу мына урматтуу агалар, эжелер отурат бул жерде. Бизде далай окуучулар тарбиялаганда биздин эжекебиз отурат. Ошол себептен айтайын дегеним, ушул бириккен улуунун алдында бириккен сиздердин биримдик Кыргызстандын желегин желбиретүүгө салым кошсун. Ал эми Рас Токтогул атабыз өнөрдөгү алып, өнөрдөгү орду өзгөчө инсан болуп тарыхтын бетинде биринчи тапка менен тургандан кийин биз андан кийинки улуу өнөрдү жалгаштырууга колдон келген аракетибизди жасайбыз. Бүгүнкү күндө дагы Кубанычбек Мырзабекович ошол билим системасына чоң салым кошуп, окуу жайларды ачып, ошонун арасында эл аралык медициналык университети, Евразиялык эл аралык университети, медициналык фармацевтикалык колледж, мына ушул окуу жайлардын кайсынысына жүрөгүңүздөр мындай тартса, баардыгына тартынбастан келе бериңиздер дегим келет. Сиздер үчүн эшигибиз ачык. Жана Кудай буйруса
мен ойлойм ушул Токтогул атабыздын жолун улаган Устат Шакирт өнөрканасына биз колдон келген аракетти жумшайбыз. Мен ушул жерде жалпы кыргыз жергесинен келген биздин агайын туугандарга айта турган сөзүм бар. Илгери баягы Советтер Союзу убагында өнөр адамдарын ар жерден издеп таап келип, анан кийин Советтер Союзу алды эң өтө таланттууларын Москвага чейин алып барып окутканда, мына ошолордун бири Гүлсара Бейшеналиева, Кайыргүл Сатпаева окшогон СССРдин эл артисттери болду да. Эми мындай жолугушуп калдык. Кийинки жолугушууга чейин аман эсен бололу. Бирок ошол жерден атайын айтып койгон себебим ушу жерлериңизге айтып барсаңыздар. Мына ушул жогоруда айткан окуу жайлар тек эле токтогулдуктар үчүн эмес, жалпы Кыргызстандагы ага туугандар үчүн, сиздер үчүн эшик ачык. Менин оюм, мисалы мен өз кесибимде адис болгондон кийин ушул багытта салым кошсок, таланттуу, бирок социалдык бир кедерги болуп аткан жаштар болсо, таланттуу балдарыңыздар болсо, медицинага барам деген же болбосо этнотуризмге, педагогикага, дизайнга барам деген балдарыңыздар болсо, алып келиңиздер. Кудай буйрса ошо Кыргызстанга кызмат кыла турган, ошонун ичинде сарттардын баягы уруу катары туусун көтөрө турган келечекти тарбиялоо бүгүнкү биздин милдет деп ойлойм. Мына агалардын ушул башын бириктирүү деле ошол. Себеби 60-тан ашкандан кийин, тамашалап айтканда 70-тен ашкандан кийин кийинки муунга баягы алик ала турган муун керек да. Ошол себептен ошол муунду татыктуу тарбиялаш керек. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ар бир деле бардык келечектер экологиялык шартта. Ошондуктан келиңиздер деп айтып койду. Көп балдарыңыздар айтып койгон келиңиздерге сөзсүз балдарыңыздар келсе скидка беребиз. Шарттарга кандай квота бар? Бекер. Не ограниченное количество. Bunu hiç kim aytпайт. Мындай нерсени hiç kim aytпайт, мындай шансты. Шанстан байланып калгыла. Ошол жерден барып, чын эле сарттардын ушу туусун бизден да бийигирээкке көтөрө турган кийинки урпактарыбыз именно ушу Роза карындашыбыздын колунан Кубанычбек Мырзаковичтин тарбиясынан чыкса, жаман адамдар болбойт. Ошон үчүн тең эле квота берип атат. Азыр эми мен аябай дагы бир кубаныч менен, сүйүнүч менен сөз бере турган адам. Ол сарттардын Санжырасын эң башында турган Санжыра иликтөөчү биздин сыймыктуу бир тууганыбыз Ханыбеке Рей. Арбаңыздар, урматтуу туугандар, мен бүгүн аябай кубанычтамын. Ушунча уюштуруучуларга ушунча адамдын баарын жогултуп, ушундай жакшы маанай түзүп сүйлөшүүгө ушундай шарт түзүп атканыңыздарга. Биз өзүңүздөр билесиздер, жакын арада Санжырага кыйып келдик. Негизи эле Санжыраны иликтеп, ошол экини жазуунун бирден бир себеби мындан 8-10 жыл мурун ушул Бишкекте Адыгиненин 5 баласы ошонун урпактары чогулуп бир ынтымак жүрчүлек кийин ошол бара-бара жүрүп отуруп Кыргыздын Кырк уруусуна кошулуп ошол жерде чоң маселелер чечилип атат. Кыргыз эл биримдиги деген жакшы коом түзүлүп, анын убагында Абдыган Эркебаев баштап дагы бир топ таасирдүү адамдар жетектеп келген экен. Ошол Кыргыз эл биримдиги акыркы 2-3 жылда көп иштерди алып барып атат. Ал жерде Кырк уруунун өкүлдөрүн баарын чогултуп, ошолорго ар бир уруунун окшогон желегин, эн тамгасын, Санжырасын, ураанын кыла турган иштерин пландары боюнча маселе коюп, ошону талап кылып атат. Ошол иштерге биз Кырк урууга аралашкан кезде чынын айтсак
Адыгененин 5 баласынын ичинде сарттарды билгендер бар экен, билет экен, жакшы эле. Бирок кырк буруудан билбегендер бар экен. Бул бизге кичине татуураак тийип калды. Анан эмне үчүн деп сураштырып берсек, көрсөк, биздин сарттар урусунун санжырасы жасыл эле экен. Сарттар урусунун көптөгөн уюштуруу иштери боло эле экен. Салыштырмалуу биздин тагайдын балдарынын санжыралары аябай тастыкталып жазылган санжыралары дагы тарыхый маалыматтар көп экен. Бизде ушу тарыхый инсандар болсо дагы, ушундай маалыматтар болсо дагы бизде санжыра жазылбай калган экен. Анан баягы кырк буруу менен көп иштерди алып барган кезде биз бир нерсени байкадык. Ошол кырк буруунун ичинде мындай өзүнүн саны боюнча дагы, тарыхы боюнча дагы мындай кийинки уруулар бар да, аларга салыштырмалуу мен сиздерге ишендирип кетем. 40 буруунун ичинде алдыңкы 10 уруу десе 10дун ичинде 5 уруу десе 5тин ичинде сарттар барбыз. Биз бул тууралуу көп иштерди алып барып, Кыргыз эл биримдигинин ичинде көп иштерди алып барып, сарттар урусу тууралуу маалыматтарды, ошолор тууралуу кандай иштер жүргүзүлүп аткандыгы тууралуу биз өзүбүздүн иш-чарабызды аларга көргөзүп, анан жыйынтыктап келип, о жазында 12 мартта ошо 40 буруунун алдында мындай отчетный кылып, бир өзүбүздүн ынтымагыбызды, сыйыбызды көргөздүк. Ошондо Кыргыздын 40 буруусунун ичинен бир топтору сарттар урусуна баа берип, биздин тарыхтагы ордубузду кандай тарыхый инсандарыбыз бар экенин, кандай тарыхыбыз бар экенин, ошолордун баарын көрүп, азыр ушул күндө алардын көз карашы аябай өзгөрдү да. Анан көп буруулар буга чейин мындай алдыңкы эң чоң Кыргызстандагы чоң уруубуз дегендердин баары көпчүлүгү ошо биз менен акылдашып, кеңешип иш кыла турган болду да. Эми санжырага келгенде биз санжыра жагынан көп маалымат топтошубуз керек экен. Бул тууралуу мен акыркы бир топ жылдардан бери Абдимаматтан дагы башка туугандарымдан сурап көп маалыматтарга кайрылып ошолорду чогултуп атабыз. Анан дагы алдыда көп кыла турган иштерибиз көп экен. Атайын санжар келгени менен 2 жума убакыт ушул Жалал Абад, Оштун, Алайга чейин, Кытайдын чек-арасына чейин барып, ушу Кенчим атабыздын басып өткөн жолдору, ошо тарыхый жерлерди барып көрүп, бир топ маалыматтарды чогултуп келдик. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анан биздин урууларды, уруктарды чогултуу боюнча дагы көп маалыматтар керек. Ал үчүн сиздер менен алдыда дагы көп иштерди алып барабыз деп ойлойм. Буга чейин дагы бир топ туугандар жардам берип атышат, бирок баары эле бирдей боло бербейт экен. Айрымдары раз ошо санжыраны жасап тургандан болгондон кийин үйүмө келип сурап, анан кийин ушундай кылбайсыңбы деген мамиле кылгандар да бар экен. Аларга деле туура түшүнсөк болот, эми кой аксагы менен эмне болот дейт. Бирок биз эгерде келечек муунду бир жакшы иш калтырабыз десек, ошо тарыхка, ата бабасынын басып өткөн жолуна кайрылып бир эң жакшы санжыра китеп жазыш керек. Башкаларды айтпаганда, мен бардылардын санжыра китебин көрдүм. Кудай буйруса биздин даярдап аткан санжыра китебиз аларга салыштырмалуу мындай үлгүлүү болушка, татыктуу болгула кылганга аракет кылып атабыз. Мен чын тамашада айтып атам, көпчүлүк санжыра китеп жазгандардын баары кроссворд болуп калыптыр. Бирөөнүн урук туугандарынын табабасын издеш үчүн көп китепти аңтарып чыгыш керек экен. Биз болса андай
bir жақсы жолын шығабызға деген менен тарихчы Қалдарбек деген байке тарихтың кандидаты ошол кишилер менен тарихқа байланыштырып Санжираны тактап ошого даярдап атабыз. Құдай буюрса сиздердин жардамыңыздар менен ошол иш аягына чыгат деп ойлойбуз. Анан сиздер сактар сыйынып калсак болот. Буга чейин 260 миң ошо сактар урусунун урпагы бар деп эсептеп келгенбиз. Бирок биздин өзүбүздүн мындай болжолубуз менен 380-390 миңдин ортосундагы сактар урусу болушубуз керек. Бул деген Кыргыздын 40 урусунун алдыңкы 500-нүн бири дегенди турат да. Анан бул тууралуу мен көп уруулар менен 40 уруунун көп уруу башчылары менен сүйлөшүп алар менен ушундай жакшы пикирлерди жаратып, анан кандайча кайсы уруу кайсы доордо кандай мындай тарыхый из калтырган ошолордун баарын такташып атабыз. Анан ошол жагына келгенде сактар урусунун орду бар экенин баары көрүп, ошолорго ынанып келе атышат. Анан ынтымак болсо баардыгы ошол алдыга койгон иштерибиз аягына чыгат деп ойлойм. Рахмат. Мен азыр бизден мына урматтуу Орысча айтқандай мен кыргызча муну билбейт экем. Куюш элесе пока горячо дейт. Ошо Санжираны жаңы ошо сактар урусунун Санжирасы чыгат деп ошо Каныбек айтып атат. Анан кийин менин иним бар, Алыбаев Айбек Ташыбекович деген. Ал болсо ошо азыр бияка чакырылган, бирок жумуштар менен келе албай калды. Сиздер может быть билесиздер, азыр болсо ошо Кыргызстандын футболунун мындай жогорку деңгээлге чыгарайын деп аракет кылып жүрөт. Анан ошол бала ошо Санжира китебин чыгаруу үчүн ошо өзүнүн сносун 50 сом акча берип жиберди эле мага. Мен ошо Каныбекке тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Капыл болуңуздар, очереди жок деп сүйлөп калдым. Акча бере тургандарга очерет жок. Дагы сүйлөй тургандар барбы? Очерети жок, акча бере тургандар болсо келе бериңер. Акчага очерет жок. Урматтуу туугандар, баары тамаша, жакшы сүйлөшүп алдык. Энди мындан кийинки да бизде сүйлөй тургандар бар экен, ошолорго сөздү берели. Бурайталам ушу айткандарыбыздын баардыгын кабыл кылган болсун. Бекболот ака, сизге чоң рахмат. Жаңы тууганыбызды таптык. Жетигенден эртис тууганыбызды таптык. Сиздерге да сөз келет, анан кийин айтасыздар, өзүңүздөр жөнүндө айтып бересиздер. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Бардыға өрөөнөн келип атат. Баягы тамак учагында чыгып сүйлөп, көңүл оюбузду айтабыз деген ар кандай сөздөр болуп, ошону айтканга эркин микрофон чыгып сүйлөп ыргайын дегендер болсо, өнөрүңүздөрдү көрсөтүп ошол отуруп кетиңиздер. Анан чыгып сүйлөйм дегендер болсо чыгыңыздар. Мынакей бүгүнбүздүн мен жаткан шер кулуп ага айткандай мусулмандардан келген туугандар жапырларым менен колубуздан салам берем. Кыргыздын батсал деген катылашып сыйлашып келген десе жакшы экен. Келген деп сыйлап элдин туустардардын бүкүнө жүрдүн чогултуп жаткан кезеги. Urruhum
Ошондуктан жакшылык алдыны көздөй улансын.
жолу Энекем деген чыгарманы алдаганда бет ачарым ушу жерде берди эле да. Мында мектепте окуш элем. Романтылык атам тирүүле дегендей жетелеп жүргөн. Азыр ошол чыгарманы аткарып берейин. Энекем Асанкалы Керимбаев.
ақсақалдата сөйлей берсеңіздер болады. Келіңіздер. Айдар Беке, анан оштуктар жөн келчеңиз эле. Ыр болсо ырдап кетсе деле болор. Кудай кааласа, келиңиздер. Тамада. Hoş tutulanlar, çevіңіздер. Келіңіз. Урматтуу туугандар, могу сарттар урусунун токтогулдан кийин келе абдан көп жайгашкан ушул Оштун боокатында, Кара суунун папанында, алайда ошо бизден кийин келе көп жайгашкан сарттардын урпактары ошол жактарда да. Анан ушул Кара суунун Кара суунун папан деген айылынан 90-га чыккан абабыз бар. Мамут агага сөз берели. Кол чаап коюңуздар. Урматтуу сарттар уюму. Бул сарттар уюму качан пайда болгон? Мына ушуну сиздерге азын-улак түшүндүрүп коюуга уруксат этесиздер. Мына сарттар десе, сарт өзбек калбай кетип калса, бул сарттар аты, бектен аты. Бул бектен туулгандан кийин улағына, азан айтып салғыларына, талақтар айтқанын, молда туған аян, дағы тудырған әлікі, бұл балаға қандай ат қойыз, деп сатқыланын атын қойып отқан жері. Адигененің баласы. Сатқылаға қандай ат қойыз. Мына ошанда апасынан сұрайды екен, бұл қайсы? Күйеуің, бар мұшыр күйеуің? Бар. Үшейді бәзір болып тұрып папанда. Бәзір бір айтан ашып, некесіз жүрсе іштен айдалады екен. Ошол уақытта. Ошон үшін бір бәзірдің қызына неке байлап қойды екен. Некелі болғандан кейін бәзір болып Адигенеде қоқонды сұрап тұрады екежем. Ошонда 2 жыл сұрауы біткенден кейін Адигенеде Ноқаттағы 4 жыл деген жерде ушеге тұлықты жері ушеге қайтады. Қайтып отқанда баяғы аялы менің бойымда бар еді. Не қыламын? Сен кетіп отырсың деп күйеуісінен жоқ тұрайды. Ошонда қыз тусаң өзің біл. Ол тусаң мына мені бергін деп атайын жасатқан маркасы бар екен. Ошол маркасына атын жазып, баштағы өзін іштеп отқандағы мөрі бар екен. Ошол мөрдің номерін жазып, ұстаға жасатып, чөнтөгүнө салып алган экен. Мына деп аялына берет, мынауны уусусаң дээрежеге жеткенде ушуну көрсөң мени таап алат деп. Анан дээрежеге жетип бала беттен мунун аты молдосуга калат экен. Мунун аты өз аты өзүндө турбайбы? Баягы кандын вазири ушерде турап турган бек. Ошонун баласы турбайбы деп анан атын бектен коюп койду. Ошол бектенден таркаган мына саттар урусу Кудайга шүгүр ушунча көбөйүп, мындан да көп биздин туруктуу дарада азыр 800-дөй барбыз. Туруктуу саттарда эми
Ayta versek, bu adam men sözümü uqbay kalışı mümkün. Oşon için sözü kıskattım. Oşon pekten erejege jetkenden keyin Adigine bir datasın tapmanı noqatты surap, ayaqtığın apa bu deytiken o vakten büyüsünen sürayken atam ayaqtığın. Kırgız noqatты gele. Noqatты Kızılkaya varıp kırasa aytıp gele. Dönen bakıyor, Adigine bir'in ordusu noqattın leylimizin kalbozunda. Uşak izlep geletken, oşol vakta Adigine'nin çoğun balası görüyor. İkinci balası Barkı, üçüncü balası Ojo, Çoğru. Şu üç balasını çoğultup, orada tırılan yerinde Barkı Gek'ten izlep gelip geletken Eleceğe jetip kalgan bala. Anan ballar qanday beytanish bollar dese, bular atasını izlep geletkendir. Qanday atası onu izlep gelgan ballar ekendir. Sırağına açıp desenden baya bala, men qoqondan gedeytem. Atam kan bolgan eken, men oşol atamı izlep görmeyeceğim. Anan Adigine'yi çıkarıp durup, sen Adigine'ni izlep dursan, Adigine'ni ata alsan bir belgin var mı? Degende belgin var deyken. Ana belgin olsa çıkasa, bağı asası jasatıp, Adigine'yi jasatıp birken, onundan makisin birediken, oşo makinin tanır, Adigine'yi balanı tavlaladıken, üç balasını derhal oyunu ceyiştirip, çoğultup, 3 gün toy verip, bekkende toyuluk kavlana degen. Anan, 3 balasının ardından aytat eken, baldarım meni sıylasana, bundan keyin, uşul bekkende sarttı. Aşak sakalı yürüyor. Oşondan başlamış bu geçen aşak sakalı, toy tamaşalarda bizsiz atpay. Kazanlı açıp, koydu, elge tartarla açtı. Bizi çıkırıyor olsak. Şontin asaksı kalıyoruz. Hurmatlı tuğanlar. Buna saktarınız şunca koyup kaltılar. Sizlergin tümaksını kalmayın. Rahmat, bundanları da koyuyor bile. Koyuversin saktar sana. Buna biz tuttuk, saktarız. Turukta hazır bir 800'de ondan daha koyuyorlar, orta sepetlerinde 800'de saklar varız. Ondan öyle men sizlerden neni kalaytırım. Men atayım şu aksakal katarı gelip sizlerge intimakçılıktı. Bilim gitti. Şu Cazıvat'tan Sancırağa tuğra hoşuluştu. Kalat etem. Daim Cazıvan Sancıra'çılar kimdi? Kimdi Cazı? Bir muştumda uyum olup saktar ulusu degen hatta saktar ekendek her muksa kamşana turlanlar olup tutmuştur. Bu dağa şükür. Münaka gelmesen dahi oşol özümüzün papan öğreniminde tanımamın da kalasa aldadan beyanını iş olmayı Allah'ın vergilerken bugün sizlerden buluşuvattan şuncalık toymarga geldim. Bu toydu uyuşturman 1996 yılı alayda artistlerin toyunda tanışkanımız. Oşonda Akbure degen bolgan bizde. Halvay Akbure menen, oşo kişinin tasiri menen, buna bugün göçeyin. Oşo artistlerin tasiri menen, oşu sattarlar uyuşup, buna şunda dereceğe jetip, çoğun toyları duyup atamiz. Göçeyin buna oşu toydu uyuşturup жүргөн, buna gidecekten ama gelmeni Ayderbek balam, uşu balar böyle kızmat kıldı.
yaptılar. Uşu toylardı uyuşturup, o şerek aksakaldın uyuşturup o nesin yerge taşlamazsan kayıca çoğultup, uyuşturup nokakka var. İki kıskası Kırgızistan'ın 4 tarafına var. Bardağında uşu var uyuşturup, uşu cümlüküldü. Buna uşu kişinin beyniyeti çok. Uşuğa bir alkış ayıklayımızlar, çabakça ayıklayımızlar. Rahmat çoğunlar gelmeyin önce. Bundan keyinde uşunda uyuşturup, yerlerde satlarından çağırınlar sizlerden. Ataklı satlarlar olganlığa, o ataklılarınız ondadır. Yakşı kadırlar destirip, oşa kadırlar Kırgızistan'ın bir jak burçun, ne barın olsa dağı, elbette tırtırganlarla utantan oşunda çok kadırlar çıksın. Rahmat, Mahmut ağa. Kutay Tağlam sizge bana ömür versin. Dövlöttü, baktılığı karılıkta sürünüz. Bismillahirrahmanirrahim. Sart bildiğin ufakları barlarınızlar buna kılın yaşa koygan avazdan aytkan nasihatların sözlerin barlarınızlar uqtыңыздар. Emin bunun barı artı süykümdüğü, güyümdüğü olsun bir-birimizge. Kam katıgını çöp жазып atkan el yurt barlığın toluktayız. Şu kişinin nimesi kuattayız. Şu kişinin kalıyorsun, kudağa kabul kılsın barlığınlarga. Den soluğunlar olsun, eli tuttuğunlara benen esen olsun. Şu barlığınızlara kalıyor, kudağa kalıyorlardı kabul kılın. Esen hemen birlikte güreğe görsün olanı sözünü. Hazırkı söz Moğolkat'tan gelgen Ermeg ağabastan. Assalamualaikum tuğanlar, akalar kadar, büyük tuğanlar. Hazır münalemede bağırdığı büyük tuğanlar oturalım. Bir yerde yatış yok bu da kalırsa. Buna aksakallardan ayıp etkenlerinin bağırdığında toluk koşulan. Bundan yer ilgisi biz Adigine'nin Tagay'dan tarıkamamız. Adigine'nin Tagay var bir tuğan. Naleceğimiz var ortasında. Oşonun Adigine kayerda olgun, kim olgun. Biz hazır buna şahımız, bağırdığımızdan şah. Bunlar şakları. Şakları turağız. Bilgenimiz bileriz, bilmegenimiz bilmeyiz. Bunavın hamurunda öngögünde iş. Adigine kim bolgon, kayerde geçegen, kayerde ordusu var. Buna oşanı sizlerge Bişkek'te daha görsötkönediler. Yen kuda kalasa hazır buna bir yakşı göz salып, Adigine'nin ordusun, Adigine'nin turgan yeri Tagay'a ağızı könün. Naleceğiz düşönün. Bir yakşına göz saltırıp koysanızlar, mümkün kuda kalasa görgönümüzler var, görgönümüz göreleyinizler olsa, varsanızlar, görsötönüzler kalasa, ya söz negisi tamırında da soğanlar, duru var. Park çıkıverer, düşüverer. Biz sözümüz geçiverer. Adigine gibeken, Tagay gibeken, Naleceğiz gibeken bilmeyiz. Nalece'den tarkaganların köp munguşlar. Tagay ağızda tarkagan ne tündük. Adigine'de tarkagan tüştük. Bir atanın balları vardır. Oşon üçün ağız aytkanday bekken, özü atı bekken, bunu her sırada düşür. Bekken bizim havamız şu bir kokbel de koyar. Onu çevir yazıcılar sarıvergep yazılar çıktı. Kokbel'in Törkül degen yerinde papandın üstünde bu ağızdan ana ordusu turar. Hazır hazır adımına bala görsetetine molda. Molda görsetet. Bunu eğer ordusu münasıdet. Hem şunu жақсы bilip alsanızlar, şartlar bu da halasa buna çoğulu oturağız, birik oturağız, yüz görüşü oturağız. Hem şu bardı yerde de artık iş olmadan bu ağızda жүрgön yerin belgiler bir o şeyden жақсы nerse ötkörür. Oysa biz daha bu ağızdan buna yaktı
bolsunuzlar. Dünyada tınçlık olsun, Kırgızistan'ımızda tınçlık olsun, yerimiz tınç olsun. Oşun içinde Sarplar ulusu yer çoğunu Sarp deseler tartılmağına bir şey ekleyemeyiz. Bazıları gülüp gelgen ama biz oşluk ekemiz bu. Ata boğazın yeri var eken bu, yayı var eken bu da gömü bizge gelesin bergen. Baldarım. Yemişini iltimak olup, yaşına olup, dağır oturuş, yaşı nesneler olsa avavuzdan buğa birele adinin emez. Tağaya avuzdan da o şey yeri. Tağaya avuz uşaktan getken. Tağaya avuz doğattan getken. Buna Özbekistan arkudu, buna Tokdoğul arkudu, narın menen Gülebet Kırgıt getken. Bizde varsa sarp değil, bizden getken Tağaya avuz. Bunu düşünüp bilip aldılar tuğanlar. Anam bizlerle şakol diyorsek onda biz uzayacağız. Buna tüyüne tüküyoruz, tüyüne. Tüyümüzler hoş, lokat, ata-babamızların yeri Törtkül, Kökgel. Papandın üstü, papandın Kökgelci, başka yaptık, bazımız bir tuğamız. Üşeden bizde Turuk değil. Kökgel demek, papan demek, başka demek. Adigine bir Turuk da olmalı. Adigine birinin cılkısı Akkura'dan Suçkel'den Akkura sol kola teker. Sol kola teker. Şunçalık bayram ona gelir. Adigine ağız. Bir ağız. Bu ağız. Yemiş şunu düşündürgen var, tuğanlar, tüşürgen var, aytken var, aytmagan var, bunu bilgen var, bilmegen var. Kulağımızlara tüyüşün yaşını tüyüş var. Adam menden en suranış yeri, şu boğalarımızın yerinde davul yerde çok oturup, şu Adigina'nın yerine, biz Adigina'mız da belgile koysak, en çok şara oldu. Şuna koşulaslar mı? Ova. Rahmat tuğanlarım. Elime ayaklarına koşuncalar içinimiz. İnformasyon koysun. Bizcenin bir atamayla sart demez, sartlar mı sart ruhusu ne, sartlar ruhusundan mı, adigine sartlar mı dediğimde kulağıma uyatırdı. Ona gelin daha sıkı taraftan çıkan atın unutmadan bir çalıcı özlük kitabında yazıp Samil'in sartlarının adı Samil'in olduğunu, Eneğin adı Emine olduğunu degende bir yaraman bunday iyi atanlardan biri var şuna malumat var ekan dese böyle Kırgızak içinde çimçimay adatımız var. Oşolda yerde bizim namımızga deyip men Aynatam menen çoğu yaşagan üçün seni alıp kete albayım dep elimizi taştap ketкен жери бар. Бүгүн мына авамдын ушо биздин атабыз сарттардын биз керде сарт баягыбыз дейбиз. Сабилдин атабыз дейбиз баягы кишинин сөзү менен. Аваман ошол Бектен деген атты алып мен төбөм көккө жетип атат. Ошол özümüzün atamızın atı anıktandı. Emirler bizim Sancılar yazıcılardan suran keteriler Samidin degen unutup Bekten de jasılışını. Anam bizden çıkan bir işker deputat Altınbek Sulaymanov degen. Oşol Talas'tagı Manasor'da kökten gündököndöy oşo noqatlap бар. Алда жер үйүшкө бөлүнгөн эмес. Свободный жер. Ордо турат. Ошол ордону ушундай бир комплект кылам деген ниет менен кийиндер ушундай неме кылабыз. Ошо неме кылса ишке аралашса мен баштайм деп өзүм бир камайдырме сумма ошонго даярмын деп өзүм неме кылып атат да. Демирге көтөрүп кетти. Eğer oşonu dağı kolunda var, bizim tuğanlar kolda koştup
ошо Манасордо да өткөрүп, адигенин ордосун кабылдай келтирип алышты кага берди. Ondan geçip koysa iki o sözüm. Bizde opsi yolundan, nokattan içkilik 30 bol bölüyoruz. İçkilik derken içkilik 30 yakın o Köksu'ya şeyin Karasu'nun nokatın yeri ben alay diye atarlar tuğanda. Alaydın gayerindeki Kaysalayken de zülmevler. Nokattan tartıp Köksu'ya şeyin alay diye atarlar. Adigine bildiğin yılkılara Köksu'da yaylalar. Kıtay'ın çekerasında. Köksümüzde de var, köksümüzde de var. O şunu acıratı dilişke bilvanızlar tuğanda. Gel bilmeyen yok da tuğanda. Bilvanızlar. Ondan Dağın menüye deyin dediler. Adigine bildiğin korkonu hiç kim tilen yok adı. Hiç kim tilen yok. 10 gektir aşır yer. 15 gektir var. Onu 8'de arap biz koru oturalım sizler baru şey ediniz. 40 döndürek devir böyle olacak soğanda. Ova. Ademde kayan belgenime siz oynarsın. Anan alaydın kaya dekende yüzde cürme mi? Kök geldin köşkül degen yerinde. Nokat, sapan, ökö bir tuğanda. Siler düz bir tuğanda. Rahmat, kömür bulgan. Rahmat Ермеева. Тәсілді сөзіңізге рахмат. Ушул жерде жаштардын баары ушул сиздин айтканыңызды кабыл алат. Өмүрлүү болуңуз, көп жашаңыз, бизге дагы кепке кеңешиңиз бериңиз. Азыркы сөз ушу баарыбыздын башыбызды кошуп, Кыргызстанды түрө кыдырып, сарттардын кайыкта канча экенин билген Айдарбек мырза беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көркөгандар, бир борло. Бүгүн ушундай кубанычтуу мен үчүн, башкалар үчүн кандай сезилип атат билбейм. Баягы элибизде жакшы сөз бар эмеспи? Уюттуу элдин уучу көрөбөстей. Мына Кудайга шүгүр экенбиз. Баягыдан бери маалыматтар айтылды, абаларыбыз айтты. Ким канчалык деңгээлде билсе алардыларды факты далилдерин айтып атышат. Урматтуу туугандар, биз биринчи баштаганда аябай аз элек да. Нарын менен, Ысыккөл менен Баткенде азыркыга чейин туугандарды таба албай атабыз, тапсак алар биз силер менен бир кемет эмеспиз деп түйү башка чыгып калды. Угуп атабыз, ишендеп атабыз. Бирок Нарын, Шүй, Жалал Абад, Талас, Ош областарына келип караса, Кудайга шүгүр ушунчалыгына күндөн күнгө, айдан айга, жылдан жылга көбөйүп атабыз. Башында ошо кезек менен ушу чайды баштаганбыз. Ош областы баштап берилди, Нарындан Шайрыжан устун шайт деле, анан аксакалдарына маалыкалардан баш болуп, Эмек агам кашып барды, макул Ош баштады деп баштады. Анан Шүй баштады. Эми мына бүгүн кезек Жалал Абадта. Кечирээк дагы 1-2 сааттан кийин Нарын өтөт. Нарындан кийинки жылы Талас өтөт, урматтуу туугандар. Ошентип убакыт мезгил бардыгын ордуна коет. Менин айтайын дегеним эле бир гана ынтымакчылык. Бир жакадан баш, бир жеңдер кол чыгаралы. Анан мына урматтуу жаштар, бая биринчи сөздү баштаганда жаштар сүйлөгөндө аксакалдар муй бугуп отурган. Азыр аксакалдар сүйлөп атса, болду токтот деген сөздөр чыгып атат мыяктан. Кечирип коесуңар, токтотпой, улантат. Ошон үчүн барысы бар, кырысы бар дейт, дайыма ушу аксакалдар бар, биз бар, аксакалдар дайыма алдыра салып биз жүрөбүз да. Эми айтайын дегенде, эмне максат? Максат ошо чайды ичип кете бериш эмес, арамыздагы ошо тарыхты жакшы билген, Санжыраны жакшы билген, адабиятчы, уйма булакчы биздин туугандарды арамыздан сууруп алып чыгыш керек болуп атат. Же алардын чыныгы патриоттук сезим болсо, өзүнүн көкүрөгүн тээп ортого чыгыш керек болуп атат. Андай адамдар Кудайга шүгүр экен мына. Мен айткандай көбөйүп келатат. Анан менин оюм акырында келип, башка урууларга окшоп, комиссия түзүп, төрага шайлап, биздин уюмубуздун структураларын дайындашыбыз керек. Мына ошого жакындап келатабыз, урматтуу туугандар. Эми кээде ушундай фактылар болуп
турат. Бирок баягы кой акчасы менен жүздөй биз бардыгын сабыр кылабыз, бардыгына чыдайбыз, бардыгына ушу кейпелүүлүк менен мамиле жасайбыз. Эгерде ким ошондой өзүн өзү сезген болсо, кемчилик кетирип алган болсо, туугандар кайтыңыздар, убакыт бар. Биздин максат ушу башка уруулардын алдында намыс кылып, мына абаларыбыз бата берип, барбай менин ишим бар ага. Убактын тар десем болбой, ушу 3 адамды, мени Азымбайды, Бактыгүлчөдү дайындап коюшту. Анан аксакалдардын, сарттар туугандардын назарынан калбайлы деп, биринчи чүйгө келип, анан наарынга барып, көлдү барып таппай, анан Талашка келип, мына Талашбек абал отурат, биз факт менен сүйлөйбүз. Анан кийин Кетметөөгө келип, анан Ошко Жалал Ата өтүп ушинтип, байланышты жасап жүрөбүз, урматтуулар. Анан кээ бир сүрүлөр бар экен арабызда. Ошо кылып аткан ишке автор болушу керек, же өзүн көрсөткүсү керек. Жок, ким кылды? Ачыгын айтып коелу, ал чындык. Элибизде жакшы сөз бар го. Чындык келгенде жалган чындык качат дейт. Чындык качат. Ошон үчүн урматтуулар, биздин максат башка урунун алдында ушу биздин китепти Санжара китебин тезирээк жыйынтыктап алалы. Жана Каныбек Илим айтты, Кыргызстандын кыркурусунун алдында өзүбүз эле башка адигелердин урууларынын алдында, же уруулардын алдында кээде катуу намыска түш болуп калууга суроо. Анан мына айтылганда баардык айылдар өз жашаган сарттар уруусунда Санжараны жазып берилген. Ушул иштерден кечирилип атат. Мүмкүн болсо сиздерден суранам, ушуну тездетип берсеңиздер. Бирок айтышка болбой, аттарга кыйын экен, дагы эле чукуланып такталбай атат. Бирок ошого жетсе урматтуулар, баарыңыздарды мен ошого чакырып кетем. Ошондуктан бүгүн баарыбыздын башыбызды бириктирип, мынакей Жалал Абад областында биздин бир боорлор, бир туугандар чай берип атасыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мына Тоотанага баш болгон уюштуруу тобуна, анан жалпы Жалал Абадтын биздин туугандарга, бир боорлорго үй бүлөсүнө ынтымакчылык, ден соолук, барака пайыз, оолак келе берсин. Дайыма биз сиздер менен сыйлыктанабыз. Мына Токтогул атабыздын урпактары бул жерде Кудайга шүгүр. Ошондуктан ушул Жалал Абадтык туугандар үчүн бир кол чапкылайсыздар. Анан мен сөзүмдү кыскартайын. Тема түшүнүктүү, программа түшүнүктүү. Сиздердин убактыңыздарды албай, алтындай убактыңыздарды бөлүп келген үчүн ким кайсы жерден келсе, баарыңыздарга биз ыраазычылык билдиребиз. Анан баш ийип тазымлап урматтуулар. Эми Токтогулдун урпактары жана айттым, учубуз буур эмес. Биздин да Алайдан чыккан таланттар бар. Азыр сиздер күбө боласыздар, болчок тосуңуздар. Айылга кат дейт. Ошол айылга кат деген өздүгү бир маани берип, үрүбүзгө кат жазып, Санжараны чукуп таап ортого коюп турат туугандар. Ошон үчүн кезекте ушул Жыргалбек деген Алайдын кырчы жигит досума сунуп коюуга уруксат этиңиздер. Чоң рахмат. Мына жигиттер кайдан сүйлөсүн аркасынан мен деп коёсум. Сөздү бүтүрүп коёсум. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, акалар, достор, энелер, апалар, эжелер, карындаштар, жеңелер. Баарыңыздардын келген кадамыңыздарга Алла разы болсун. Куш келипсиздер. Урматтуу Токтогулдук Жалал Абад туугандар уюштуруу комитети. Сиздерге чоң рахмат. Аябай сонун уюштуруптусуздар. Толкундалуу менен кабыл алдык. Сиздердин баарыңыздарга туруктук сарттардын атынан чоң ыраазычылык рахмат айтабыз. Урматтуу туугандар, бул жерде абаларыбыз, аталарыбыз жакшы сөздөрдү, каалоо тилектерин айтты. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө бактылуулук, жүзүңүздөргө нур берсин. Үй бүлөңүздөрдө ар дайым ар бир ата-эне баласын, кызын жакшы көрөт. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө намыстуу, күчтүү эр жигиттер болсун. Ыймандуу, назик кыздар болсун. Биздин тукумубуз
ырысыңызды улай турган ошол ыймандуу назик кыздар болот. Ошолорду бапесте өстүрүңүздөр. Ошолор ыйманы менен болсун, сиздерге күйүмдүү болсун, сиздердин ар дайым жакшылыгыңыздарга өбүктөш болсун. Жана ошондой эле эми ат арытып келип, каалоо тилек айткан акаларыбыз болду, башка албалар болду. Эгерде туура эмес катуу сүйлөнүп калган болсо, жүрөгүңүздөр калбай кечириңиздер. Бардын атынан кечирим сурайм. Ар дайым жакшы жагын кабыл алайлы, жаман жагын унутайлы. Себеби ар бир тойдун, жакшылыктын эки тарабы болот. Ошон үчүн ар дайым жакшы нерсени сиңирип алып, жаман нерсени унуткала туугандар. Силерден сураныч. Анан кийин буну айтайын дегеним ынтымак. Ошого алып келет да, жакшы нерсени сиңирип калсак ар дайым ынтымакта болобуз. Ынтымак бар жерде ырыскы кенен болот. Ошон үчүн мына сарптарлар, туугандарыбыз, бардыбыз бир атанын балдары отурабыз, ар дайым ынтымагыбыз күчтүү болушубуз керек. Мен сарптарлармын дегенде жанып күйүп туруш керек да. Баарыңыздарды ошон үчүн ынтымакка чакырам. Анан мынау кичине нерсеге терийип кеткен ар бирибиздин жүрөгүбүздө бар да. Мынау башка урууларды карасаңар, кээ бирлеринин 3-төн 4төн китептери чыгып атат. А биз кичине 1-2 кадам таштап атып, бирибизге бирибиз сын таштаганга аябай уста экенбиз. Ошол нерсени жоготушубуз керек. Наоборот, сындабай ошого көбүрөөк жардам бериш керек. Ал 1 кадам таштаса, 3 кадам алдыга карап ташташ керек да. Ой, мен тууганым турбайбы, ушундай иш кылып атып. Ал жакшылыкта, жамандыкта жок болбош керек. Себеби жаман кылган жок ал. Ар бирибиз жакшы нерсеге умтулабыз. Ар бир адам сөзсүз жакшы нерсеге умтулат. Болгондо кичине сабырдуулук менен ошого жардам берип коет туугандар. Көп сүйлөсөм кечирип коесуздар. Дагы бир жолу чоң рахмат уюштуруу комитетине жана ошондой эле алыстан келген туугандарга. Баарыңыздар барганыңыздарга салам айтыңыздар. Анан кийин эсимден чыгып баратты. Мына аксакалдар, мына урматтуу президентибиз турат, Айдар ака турат. Жакшы сөздөрдү сүйлөп, туугандар, булар түркүк болуп өмүр бою турбайт. Айрыкча бул жаштарга бизге тиешелүү нерсе. Артынан биз күчтүү болушубуз керек. А жаштар иш кылбаса эч качан бул калып кетет. Кайрадан китеп басылып чыгат. Ошон үчүн мына бул азыр аксакалдардын сөзүн, тарыхын сиңирип алгылай. Денеңергечи. Ошон үчүн ошончолук катуу кызмат кылыш керек. Бул кишилер биздерге азыр жол көрсөтүп койду, жакшына кайгылы, ат бакылы. Ошол жолу бул тарыхта. Ошону улантып кеткенге баарыңыздарды демилгелеп, бириңиздер бай келбей калган туугандарга чейин жеткизип койгула, сураныч. Жакшылап сарттар уруусуна кызмат кылганга баарыңыздарды үгүттөп чакырам. Рахмат, куш келипсиздер. Чоң рахмат дейм. Кана алпар үчүн бир сүрөткө түшүп алыңыздар дейди. Чоң. Рахмат. Атам өлсün, атам көргөн өмүрөсүн дейт. Немесе сиздер үчүн Надырбек Алдыновдун сөзүнө жазылган Керим Трапов тең тушумун досумун көрү айыл канат. Şu ayımızdan bir boş kalmasın. Arkamızdan urfaklar, ulantır, ata, babamızın yolun ulak geçsin. Alayını saklanmakla. İstanbul
çiğlengeler